урматтуу Сайдулла Камболотович, сиз айткан маселелерди жазып алдык. Каалооңуздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми мен да кошумчалап коеюн. Буга чейин иштеген премьер-министрибиз Мухаммедкалый Дүйшөкеевич менен биз 2 жылдан ашык абдан тыгыз иштештик. Ана мына депутаттарыбыздын арасынан дагы жакшы жактарын белгилеп айтып атасыздар. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Чындап эле 2 жыл оңой жыл болгон жок. Бир топ дагы кемчиликтер болду, бирок жетишкендиктер да бар. Мына пландарды мен азыр айттым. Буга чейин жасалган иштерди экономикадагы, бюджеттеги баягы кээ бир белгилеген планга жетпесек дагы ошол убактагы өкмөт мына өсүштү камсыздоого мүмкүнчүлүк болду да. Мына 19-жылда биз дефицитти жок кылууга мүмкүнчүлүк алдык, 0,1%га чейин түшүрүп, ошол Мухаммедкалый Дүйшөкеевич баштаган өкмөт. Быйылкы жылдагы планыбыз боюнча биз бюджетте 30 миллиард өсүштү беребиз деп пландаган болчубуз. Тилекке каршы моундай маселе чыгып калды дүйнө жүзүндө. Бул дагы биздин планыбызды бузду. Ушундай маселелердин артынан бир топ кыйынчылыктар пайда болду. Так негизинен мен ойлойм, мурунку өкмөт дагы татыктуу иш алып барды деп сиздер менен бул жерде жогорку кеңеш дагы ошого жакшы шарт түзүп бердиңиздер. Ошонун негизинде баарыбыз чогулап бир топ иштерге жетиштик. Эми калган маселелер бар. Аны мына мен жана айткандай программаны дагы ошону алып келип отурабыз. Ошол калган маселелердин баардыгын бүгүнкү бир тобуна шарт түзүлүп калган маселе бар. Ошолорду аягына чыгарууга азыркы өкмөт ишти жылдырат деп ойлоймун. Чоң рахмат сиздерге дагы. Кийинки сөз Аскаров